Көчкөн Сактанов Разаков кызматынан кандайча алынган? Тарыхый очерк. Разаковдун кызматынан айдалышына негизинен 3 себеп болгон. Биринчи себеп 60-жылдары СССР менен Кытайдын эки ара мамилеси өтө начарлап кеткен. Мао Цзэдундун Женьмин Жибао гезитине Сталинди жактап жазган макаласы Правдага которулуп басылган. Ушундан улам Кытай элчилиги катышкан кайсы бир жыйында Хрущев «Ошончо эле старый галош, Сталинди аяп атса, анда эртең эле анын табытын Пекинге жөнөтөм» десе, дагы бир жыйында «Жолдош хирургдар, бул адамдын боорун алмаштырып сала баштадыңар. Бул жакшы. Эми Маонун башын алмаштырып салып бербейсиңерби?» деп улуу Кытайга тийишип тантып сүйлөшүү эки элдин ортосуна көз көрүнө чок салган. Ушундан улам кылычын сууруп, кыл чайнаган Мао Бабыр коңшусун чайпап, тепсе өтчүдөй комдонуп турган. Мындай учурда Хрущев жана Козлов сыяктуу шовинисттер үчүн, айрыкча Кытайга чектеш Кыргызстандын башында Разаковдай өтө тың, өтө чечен жана чечкиндүү адам эмес, алар эмне десе ошо деп кол бала болуп бере турган адам ылайыктуу болгон. Экинчи себеп, Разаков вуздардагы кыргыз студенттеринин санын 70-80% көтөргөн. Орус мектептерине кыргыз тилин киргизген. Мектептерде бекер ысык тамак берүү башталган. Мындай ээн баштык айрыкча КПСС Борбордук комитетинин секретары Козловго жаккан эмес. Разаков социализмдин саясатын жүргүзбөй эле, улут саясатын жүргүзүп, башка республикалардан өзгөчөлөнө баштаптыр дейт. Анда Хрущев жакында Москвада бүткүл союздук пленум болот. Союздук республикалардын баары келип отчет берет. Кыргызстандын ханын ошондо көрөбүз дейт. Үчүнчү себеп, Разаковдун өзүнүн эле бирге иштеп, бирге жүргөн достору аны артынан Кремльге жамандап, кат артынан кат чууртушкан. Разаковду кызматынан алып салыш үчүн Кремльдегилерге бул эң сонун дүрмөт болуп берген. Айрыкча Фрунзеде ар кандай шыбыш тарап калган эле. Хрущев сталинисттерди ар кандай шылтоо менен четтен шыпыра баштаган имиш. Эми кезек Разаковго келаткан имиш. Эл айтпайт, айтса бекер айтпайт. 61-жылдын 1-май парады адаттагыдай эле Фрунзе шаарында шаңдуу өткөн. Эмгекчил элди мындай бийик трибунадан тосуусу эң акыркы экенин, андан кийинки өмүр жолу бүт эле баткактуу болоорун ойлоду экен ошондо. Кайран киши. 61-жылдын 5-майында Кыргызстан Борбордук комитетинин кезексиз пленумун өткөрүү үчүн Москва Фрунзе рейси менен 3 адам, КПСС Борбордук комитетинин партиялык уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Виталий Титов, анын биринчи орун басары Петр Пигалев жана ушул эле бөлүмдүн сектор башчысы Михаил Гаврилов учуп келишкен. Жамандыктын жакындап келатканын зерек Разаков ой туюмунда алдын ала сезген, бирок сыртынан муну билгизген эмес. Баягыдай эле жарык кабагы, курч куйкум тамашасы жана ийкем мамилесинен жазбай, москвалык 3 төрөнү ак нан, ак туз менен тосуп алат. Ошол эле күнү кечки саат 6-да Борбордук комитеттин бюро кеңешмеси ачык деп жарыяланып, Титов сөз алат. Буга чейин эле Кремльден атайын комиссия келип, республиканын ал-абалын аябай текшерип, о серьезных недостатках в работе Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии по руководству народным хозяйством и организационно-партийной работой деген кара боек менен боелгон записка кат даярдалган эле. Сөзүнүн аягында Титов КПСС Борбордук комитетинин ошол записка катын окуп берген жана ошол кат боюнча талкуу жүргөн. Талкуу күндөп-түндөп 2 күнгө созулган. Исхак Разаковду Титовдун кыйшык көзү бутага катуу алып калганын сезе баштаган Разаковдун куйтуу достору дароо өзгөрүп,
Кечээ эле анын артынан көлөкөдө ээрчип, алды артында күчүктө шыйпаңдап жүрсө, талкуу учурунда бардык күнөөнү ага шылтап, үрөнөк төгөттөрдөй бурч-бурчтан үрүп чыга келишкен. Талкуунун аягында Борбордук комитеттин бюросу Разаков мындан ары кызмат ордунда калууга болбойт деген чечим кабыл алган жана бул чечимди кезексиз чакырылган пленумдун кароосуна алып чыгышкан. Кремльде партиялык уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Виталий Титов болсо, Кыргызстанда партиялык уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Барпы Рыспаев болгон. Рыспаев аны агалап, түнөгүн сагалап, экөө бир жерде дароо эле ага энедей болуп кетишкен. Эл арасында Разаковдун кадыр баркы өтө зор, өтө бийик болгондуктан пленумда чатак чыгып кетиши мүмкүн деп ойлогон кыйды Титов Рыспаевди өзүнө чакырып алып, эртең канча адам сүйлөйт? Эмне деп сүйлөйт? Ушуну эмитен тактап, таразалап алганыбыз жакшы. Кандай дейсиз буга? Дейт. Эң туура дейм, Виталий Николаевич. Пленумда сүйлөй турган кишилердин тизмесин тартмастан алып чыккан Титов 40тан ашык киши экен. Эми ушулардын ичинен Разаковго жан тартып сүйлөгөндөрдү айтып бере аласызбы? Албетте, Виталий Николаевич. Анда ошолорду карандаш менен белгилеп бериңиз. Түнкү саат 1ге чейин Титов Зайчиков менен 40ка жакын адамды кабыл алып, эртеңки пленумда сөздү эмнеден баштап, эмне менен аяктап, кандай жыйынтыктоо керек экенин, эгер эле антпесе, эртең эле кызмат ордунан ажырап калаарын ачык айтып, көнбөгөнүн көндүрүп, укпаганын уктуруп, коркпогонун коркутуп, ийге салып койгон. Эки ортодо диспетчер болуп Рыспаев акактай ары-бери чуркап жүргөн. Пленумду Кыргызстан коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин идеология боюнча секретары Абдыкайыр Казакбаев ачып, докладты Дурдакун Усубалиев жасаган. Докладында Усубалиев Разаковду баштан аягына дейре жоктон барды, бардан жокту жаратып жамандаган. Президиумда отурган Разаков мурункусундай эле туурунда отурган тотугуштай бир кунунда, бир сынында отурган дешет. Эмне үчүн мүңкүрөп калбайт? Эмне үчүн шылкыйып калбайт? Деп Титов туталанып, ичинен жинденгени сыртына чыгып, биринип турганын көзү тирүүлөр эмгиче эскерип жүрүшөт. Усубалиевдин докладынан кийин Разаков сөз алган. Сөзүндө ал жер сабап актанбаптыр, жалаа сынга чычалабаптыр, кайра күнөөсүз күнөөлүү болуп, тоо басына жанып сүйлөптүр. Кайра киши. Анын сөзүнөн кийин жарыш сөз башталган. Көп жылдар бою Разаков Өзбекстанда жашап, иштеп жүрүп, алтын манжалуу кең, өз алдына карабай, чоң болууну өтө самаарын, чоң болуп алса кыргыз адамына кыргыйдай тийип, орус адамына күчүктө шыйпаңдап, намысы жок, арзанба, түркөй келерин учурунда жакшы билбептир. Кечээ эле өзү жүлөп таяган кадрлары жарыш сөздө аны туш-туштан сындап, төө басты калышкан. Кимдер алар? Пленумда Балтагулов, Иманалиев, Сүйөркулов, Абдыгулов, Жумабаев, Тургунов, Рыспаев, Кулатов жана башкалар чыгып сүйлөгөн. Кыргыздын дымагы бөксө, мыш мыйган саясатчыларынын бирөө да Разаков мындай жак-жактары бар эле деп айтып чыгарган эмес. Айрыкча Кулатов аны сындап атканда, президиумда отурган Разаков токтон албай кетип, товарищ Кулатов, это вы или не вы? деп ийген экен кайран киши. Өлөйүн десе жер каттуу, өлбөйүн десе муш каттуу болуп турган учурда сөз трибунасына бир орус адамы чыккан. Бул Тяньшань азыркы Нарын обкомунун экинчи секретары Андрей Усянов деген киши эле. Көкүрөгүнөн көк түтүн чыкчудай буулугуп: "Жолдоштор, жолдош коммунисттер, эгер чындап сындаша келсек, баарыбыз эле сындан тышкары эмеспиз. Болуптур. Разаков баарына күнөөлүү экен, жаман экен. Бирок анын жакшы жагы да бар да. Толуп атат да. Эмне үчүн аны айтпайбыз? Айткылачы, эмне үчүн?" дегенде залдагы шыбыр-күбүр дароо токтоп, отургандар ордунда жым болуп калган экен. Усянов сөзүн улайт. "Жолдоштор, кызмат деген келет, кетет, өмүр деген өтөт кетет. Бирок эл калат да, тарых калат да. Кимдин ким экенин ошондо биз эмес, мезгил өзү иргеп алып, өз ордуна коет да.
көз ачык эмесмин, бирок көрүп турам. Разаковду сындап аткан биздин саныбыз сайда калат. Ал эми биз сындап аткан Разаков тарыхта калат. Ишенип койгула. Ошондо отургандар дуу кол чабып ийет. Усянов: Разаковду азыр баарыңар төбө басты кылып атасыңар. Өз элиме, өз жериме баратам деп Өзбекстандан бияка сүйүнүп келди эле го. Элим жерим деп күнү түнү ат жалынан түшпөй иштеп берди эле го Разаков. А силердин кылганыңар ушулбу? Албетте, андан да кемчилик кеткен. А кимден кетпейт? Ошого карабай, жолдош Разаков жакшы адам, жакшы жетекчи, жакшы жолдош. Баарынан да эң мыкты интернационалист. Президиумда төрагалык кылып отурган Титов октурлап баш көтөрөт. Жолдош Усянов, биз сени Разаковго адвокат болуп бергин деп чакырган эмеспиз бу жерге. Сен эмне? КПСС борбордук комитетинин чечимине каршысыңбы? Сүйлөсөң, акылың менен сүйлө. Анте албайсыңбы? Түш азыр трибунадан. Усянов саал алдастай түшөт. Бирок өзүн колго алып, трибунага бекем кулаштай берип: "Сен мага сенсиребе. Сен менин трибунадан айдаба. Антүүгө акың жок." Титов үстөлдү бир муштачудай үрпөйөт. Сенсиремек түгүл, сен азыр. Сендей демагогту мен азыр түштөп атам трибунадан. Өлбөгөн гана жерде калайын дедиби, Усянов лап эте аталат. "Эй, кыйшык көз!" Титовдун бир көзү жасалма болгон. "Сенден мен коркпоймун. Көнгөн экенсиң коркутуп." Отургандардын оозу ачылып, биреси Усяновдун бул эрдигине таң калышса, биреси "Ыя кокуй, эми эмне болот" деп көргөн көздөрүнө, уккан кулактарга ишенбей тунжырап отуруп калышат. Усянов ого бетер күчөйт. "Уктуңбу? Коркпоймун. Мен мурунку шахтёрмун. Көп болсо секретарлыгымды аларсың, бирок шахтёрлугумду ала албайсың." Титов түтөп кетет ошондо. "Түштөп атам трибунадан. Сен мени айдаба, уктуңбу? Укпасаң дагы угуп ал. Разаковдай жетекчи дайыма эле төрөлүп, дайыма эле эл башына келе бербейт. А силер ушундай адамды жөн жеринен жамандап, жөн жеринен кызматтан алып атасыңар." Ушинтет да түшүп кетет. Разаков кайрадан сөз алат. Адаттагыдай эле отургандарды өзүнө дароо оп тартып, сөз мааниси эленип, тереңдеген сайын күйлөнүп ушчу кыргыйдай алдыга умтула берет. Көздөрү жайнап чыга келет. 4 күндөн бери сындалып, тебеленип, тепселип атса да, бир муңайып койбой, сөз арасына таамай тамашасынан утур кыздара коюп сүйлөп атканына отургандар дээлиге ээлигип, а кээелери "О, кайранер" төк дегендей көздөрүнө жаш ала дуулдата кол чаап ийишет да, буга Титов кайрадан чарт жарылат. "Жолдош делегаттар, биз Разаковду кызматтан алып атсак, аны кызматка кайра коюп аткансып, кол чаап атканыңар эмнеси? Бул эмне деген безобразие, тартипсиздик, ыя?" Сөзүн мындайча аяктайт Разаков. "За 16 лет работы многие привыкли ко мне. Я тоже привык ко многим. Видимо, притупились партийное чутье. Прошу, товарищи, освободите с меня поста первого секретаря ЦК КП Киргизии." Ошондо Титовдун айтып турганы: "Что это значит освободить? Мы тебя снимать будем." Эртеси эле Кыргызстандагы Сталиндин эң мыкты кадры Исхак Разаковду кечээ күнү Хрущев кызматынан алды деп Америка үнү радиостанциясы бүт дүйнөгө кабар кылган экен. Машинесин баш бөлтөктүн этегине таштап коюп, шибери төшөлгөн көк майсанга жаргыз келип токтоду. Бул Разаков эле. Усяновдун сөзү эсине түшүп, анын сөзүнө эреркеп кеттиби, көкүрөк тепкен көз жаш кирпик аралап чыга келип, көк чөпкө көмкөрөсүнөн сулап, жер кучактап, энесин эркелегендей жерди өпкүлөй сыздаган экен кайран киши. Кагылайын тууган жер. Кичинемден жетим калып, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрүп, акыры өз энемди тапкандай өзүңдү таап келген элем. О, кагылайын, акылымдын болушунча, алымдын жетишинче, колумдан келишинче ак эмгегимди аябадым өзүңдөн. Сууңду ичип, наныңды жеп, балыңды татып жүрүп, эгер эле
чекилик кетирип күнөө кылсам кечир кагалайын жерим. Айла жок, өзүңдөн айрылып алыска кетип атам. Тирүү болсом кайра өзүңө кайрылып келермин. Өлүп калсам кара жер менин тууганым. Кош.